Сириядагы миңдеген күрд жашоочулары качууга аргасыз. Алардын башынан көптөгөн кайгылуу окуялар өттү. Алар ислам мамлекети тобунан көргөн кордугун сөз менен айтып бүтүрө албайт. Бул киши абалды абдан начар деп мүнөздөп, башка бараарга жерибиз жок, бир гана Түркия калды дейт. Түркиянын Сирия менен чектешкен бул өтмөгү ачылды. Качкындарга жардам берүү үчүн шашылыш түрдө убактылуу лагерь тигилди. Бул 3,5 жылдан берки Сирия жаңжалынан качкан эң көп сандагы адамдар болду. Качкындар психологиялык жардамга муктаж. Алардын үрөйү учуп турган маал, деди буунун өкүлү. Бир айдан бери Сириянын түндүк батыш тарабында начар куралданган күрд куралчандары ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүүдө. Мындан мурда алар Сириядагы өкмөттүк күчтөр менен кармашкан эле. Эми алардын негизги душманы ислам мамлекети тобу болуп калды. Бул куралчандар Кудайдын колдоосу менен Сириянын түндүк тарабын, андан соң бүтүндөй Сирияны кылмыштуу топтордон бошотобуз деп айтышууда. Чек ара аймагындагы түрк аскерлери ислам мамлекети тобу Сириянын дагы бир шаарын акмалап турганына күбө болуп турган чак. Бул күрттөр болсо жаңы эле чоң кыргындан кутулуп чыкты. Алар эл аралык коомчулукту аймакта шашылыш түрдө коопсуздук орнотууга чакырып жатат.